Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кыргызстанда табигый кубулуштардан пайда болчу кооптуу аймактар изилденет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү департаменти өлкө аймагында табигый кубулуштардан пайда болчу кооптуу аймактарды изилдейт. Кыргызстанда сел жана суу ташкындарынын көп болушу келтирилген зыяндын жалпы көлөмү кооптуу жаратылыш кубулуштарынын ичинен биринчи орунда турат. Өлкөдө жылына орто эсеп менен сел жана суу ташкындарына байланыштуу 73 сел жүрүү катталган. Анын 6 учуру өзгөчө кырдаал деп аталган. Мындай изилдөө келечекте сел каптоонун алдын алуу, табигый кырсыктарды болтурбоого жардамын берет. Лейлик районундагы Разаков аэропортунун учакты кабыл алуу аянтчасы кеңейтилет. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан билдиришти. Маалыматта бул аба майданда бир гана учакты кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар. Буга байланыштуу 3 учак туруучу жай кылып чоңойтууга долбоор иштелип жатканы айтылат. Жакынкы мезгилде долбоор даярдалып бүткөн соң курулуш иштери башталат. Учурда Разаков аэропорту толук кандуу иштеп, Тезжет авиакомпаниясы Бишкек-Разаков-Бишкек багыты боюнча каттамдарды шейшемби, бейшемби, ишемби күндөрү жумасына 3 жолу аткарууда. Баткен облусунун аймагында кайрадан жарык өчөт. Эртең 11 августта Баткен облусунун аймагында оңдоп түзөө иштерине байланыштуу убактылуу электр энергиясы өчөт. Бул тууралуу Баткен электр тармактар ишканасынан билдиришти. Электр энергиясы Кызыл Кыя шаарында, Лейлик районунун бардык айыл шаарларында, Сүлүктүү шаарынын бардык кварталдарында, Баткен районунун Дара, Кыштут, Карабулак, Самаркандек, Карабак, Актатыр, Аксай, Төрткүл, Суу башы айыл өкмөттөрүндө жана Баткен шаарынын Кызылдөң, Четбулак, Базар башы, Булак башы, Тамаша жай, Келечек, МСО, аэропорт жана СМО кварталдарында үзгүлтүккө учурайт деп жазылат маалыматта. Баткен-Бишкек жана Баткен-Ош багыттары боюнча алыскы аймактарга каттаган коомдук транспорттор текшерилип, айдоочулар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Салам медиага жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат катчысы Бектемир Мамытов билдирди. Жол угушу учурунда айдоочуларга жол эрежелерин сактоо, ылдамдыкты ашырбоо, карама-каршы тилкеге чыкпоо керектиги эскертилди. Ошондой эле жүргүнчүлөрдү ташыган унаалардын жана таксилердин материалдык техникалык жабдыктарынын оң абалда болуусун, мыйзамга каршы келген тапчан багаж өңдүү кошумча жабдыктардын жабдылуусуна жол берилбөөсүн, салондогу тазалык, санитардык, гигиеналык талаптардын сакталышы тууралуу эскертүүлөр берилди. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.